Салык кызматынын кирешилеринин тез өсүп жатканын салык төлөмдөрүн чогултуу далилдөөдө. Мурда салык кызматы айына 6 же 6,5 миллиард сом чогултуп келсе, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 24 миллиард сомду түзөт. Мунун баары салык процедураларынын бардык этаптарда ийгиликтүү санариптештирүүнүн адам факторун жок кылуунун аркасында жетишилди. Салык төлөөчү тарабынан жана салык кызматы тарабынан текшерүүлөр жүрсө, бүт биздин базабызга түшүп калат. Мындайча айтканда запись бүт фиксация болуп атат да. Ошондон улам андай бир коррупционный ишке же сүйлөшүү жолдор менен бул салыктык базасын түшүрүүгө бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр азайтылган да, жокко чыгарылган. Ошондон улам биздин салык төлөөчүлөр дагы анын баарын түшүнүп, бүгүнкү күндө салыктын көлөмү өсүп атканын эң бир себеби ошол. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы парламенттин имаратында отчет берип жатып, салыкты кирешилер жогорку өсүү темпте баратканын белгиледи. Маалыматтар боюнча 2024-жылы алар дээрлик 343 миллиард сомду түзүп, 2023 жылга салыштырмалуу 48,5 миллиард сомго көп. Салык кызматы 222 миллиард сом, 39 миллиард сомго көп. Бажы кызматы 121 миллиард сом, же 9,5 миллиард сомго көбүрөөк таап жатышат. Салыктык эмес кирешелер 20-жылы 33 миллиард сомду түзсө, 24-жылы 92,1 миллиард сомду түзүүдө дээрлик 3 эсе көбөйүп атат. Чыгашабыз 450,6 миллиард сомду түзүп, профицит 6,1 миллиард сомду түздү. 2024 жылдын бюджетин аткарууда биз кошумча 66 миллиард сомдук ресурсту таап, жана сиздерге өзгөртүүлөргө алып келип атабыз. Министрлер кабинетинин башчысы эске салганда, 2023 жылы салык реформасы жүргүзүлүп, бизнести текшерүүгө мораторий киргизилген. Мунун негизинде бюджетке түшүүлөр көбөйгөн. Бизнес чөйрөсүндө бир топ олуттуу шарттар түзүлүп берип атат. Бул негизинен өзүңүздөр билгендей мына ККМден патенттен айрылып ККМга өткөндөн кийин бир топ чоң өзгөртүүлөр киргизилген салык реформада. Ал негизги ошол пайыздык ставкаларды азайтып, бул азыр Орто Азияда эмес, негизи СНГ аймагындагы мындай эң төмөн ставкалар жок. Андан тышкары ошол инвесторлорго түзүлгөн шарттар, булар болсо өзүңүздөр билгендей биздин 4 чоң фондубуз бар. Фонддун акчалары азыркы күндө толугу менен иштеп чыкты. Мисалы үчүн Орус Кыргыз фондун алкагында 3,5 миң жаңы долбоор ишке ашып атат. Андан тышкары биздин ошол капиталы 500 миллион болгон капитал практически толугу менен уже иштелип чыкты да. Бизнес өкүлдөрү ири салык төлөөчүлөр болгондуктан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн чейини 27,25%дан 12,25%га чейин төмөндөтүлдү. Бул эл аралык тажрыйбада өзгөчө кадам болуп саналат. Бул жаңы жана чакан ишканалардын санынын өсүшүнө жана атаандаштык чөйрөнү түзүүгө оң таасирин тийгизүүдө. Рахат Жаныбекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.